үчүн биз мына ушул чет өлкөлүк эле аспапта ойной албайбыз. Сурап калышат, канча турат өзү ушул сенин скрипкаң деп. Орточо эсепте канча, бир 3000 доллардан тегерегинде окшойт. Ошончо болуп калат, ооба. Кайсы бири бул жерде? Мына Эң кичинекей, э? ооба, эң кичине, мына үнү мындай ичке. Саламатсыздарбы биздин YouTube көрүүчүлөр? Биз адаттагыдай өзүбүздүн берүүлөрүбүздү улантабыз. Бул жолу биз бир аз музыка, искусство жана ушул тармакка көңүл бурмакчыбыз. Бүгүнкү биздин маектешибиз мына ушундай өзгөчө музыкалык аспап болгон скрипка кылкыякта ойногон Айнура Закирова болмокчу. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Жалпы ушул YouTube көрүүчүлөрү. Эмесе биз бүгүнкү маегибизди баштай турган болсок, деги эле ушул скрипка, музыкага эмнеден кызыгып калгансыз? Башында музыкага болгон кадамдар эмнеден ташталды, же болбосо үйдө бирөө жарым ушундай музыкага жакынбы дегенде? Эми айта кетсем, бул өзүмдүн кичине кезимдеги кыялым болчу. Бул ушул теле аркылуу эле баягы чет өлкөлүк скрипачтарды көрүп, аябай ушундай алар бир убакта ойноп, анан ошо кошумча бийлеп, кыймыл аракеттер менен ойногону менен мен өздөрүнчө бир тартып алышты десем болот да. Анан ошодон кийин эле мен ошол скрипкага кызыга баштадым. Өзүмдү кичине кезимде эле ушул сахнада, эл алдында мындай көп элестетчүмүн да. Ошол кыялым болчу. Скрипканы кыялданганда кандай? Бирдемкелерди кармап, бири-бирине тийгизип ушундай болгонбу? Ооба, мен эсимде бар, ушул 5 жашымда биз анда домдо жашайт элек, ошол кошуналар менен ойноп калганда двордо өзүмчө баягы шыпыргыларды ала калып, таякты ала калып ойной калат элем да. Аябай күлүшөт эле ошондо кошуналарым дебеймби? Ошодон кийин скрипкага музыкалык мектепке тапшырдым. Андан кийин чоң окуу жайды бүттүм. Өзүңүз жөнүндө сурасак, балким ушул Айнура кайсыл жердин кызы болду экен, каерден болду экен, кайсыл мектепти бүттү экен деген суроо болушу мүмкүн да. Өзүм жөнүндө айта кетсем, өзүм Ош шаарынан боломун. Ошол Ош шаарындагы Киров атындагы мектепти аяктаганмын. Анан жогору айтып кеткендей эле музыкалык мектепти аяктадым. Андан кийин ошол Ошгунун искусство факультетин аяктадым, консерватория, азыркы магистратураны бүттүм. Эми азыркы учурда ошол аспирантурага тапшырайын деп жатам. Ошол музыка жаатында. Ооба, музыка жаатында. Эми суроода эмнеге именно скрипка да? Неге комуз эмес, неге гитара эмес? Бунун сизге жаккан өзгөчөлүгү эмнеде скрипканын? Скрипканын мага мындай бир жан дүйнөмө ошол кичүү убакта эле айтып атпаймынбы, жакын боло баштады да. Ошол мен өзүмдү эмнегедир ырчы же ошо өзүңүз айткандай же комузчу мындай өзүмдү ушул тараптан элестете албадым да. Анан ошо башында эле кичине кезимде эле ошо скрипканы таңдадым. Апамдар каршы болгон жок. Кайра алар мага колдоо көрсөтүштү. Мен ошол апама дагы ошол убакыттан пайдаланып, апама да ыраазычылыгымды билдирем. Ушул убакка чейин мени колдоп келет. Эми ушул скрипканы канча жашыңызда үйрөнүп, мындай биринчи черткен күбөңүз эсиңиздеби скрипкада? Кайсы жерден, кимден үйрөндүңүз, устатыңыз ким дегендей? Ооба. Так, биринчи скрипканы эсимде бар.
андай бизде эми жаңы тапшырганда биринчи постановкадан баштайт эле эжеке агайларыбыз, анан туура кармоо боюнча скрипканы, анан могу таякча дешет, бирок бул таякча эмес, буну смычок дейбиз. Булардын ооба өздөрүнүн аталышы бар да скрипканын өзүнчө. Анан биринчи ойногон чыгармам бул Сурок деген чыгарманы ойногонмун, Бетховендин. Эжекеме аябай ушул чыгарма жакты, мага ушул чыгарманы үйрөтөсүз деп аркасынан калбай ушинтип үйрөнгөнмүн да. Биринчи устатым айта кетсем, бул ошо кыргыз элибизге таандык эле Аида Баякова. Менин биринчи устатым болгон. Демек күчтүү скрипачтын окуучусу экенсиз да. Биринчи күнү үйрөнүп, анан кийин кандай болду? Мисалы үчүн сиз скрипач болуп уже тааныла баштагандан кийин биринчи каяктарда выступать эттиңиз? Чыгуулар кайсыл жерден башталды? Концерттер, балким иш-чаралар дегендей. Биринчи мен ушул сахнага аттанганым бул өзүбүздүн эле Ош улуттук драма театрында конкурстар болуп, ал жакта конкурстарга катышып, андан соң концерттерге катышып чыгып жүрдүм. Биринчи ушул 7 жашымда эсимде бар, ошол өзүбүздүн эле музыкалык мектепте конкурс болуп калды. Анан ал жака катышып биринчи орунду алып, мен ошол мага бир стимул болгон да. Андан кийин ошо скрипканы талыкпастан дагы көптөн машыга бердим. Ошол андан кийин байып кеткенде эле Ош улуттук драма театрында эсимде бар, кичине кезимде, бул ошол 8 жашымда тоже эсте калат экен да, биринчи өзүңдүн чыккан сахнага биринчи аттанган күндөрүң дейинби. Ошол улуттук драма театрында ойноп баштаганмын, ооба, ошол театрда. Негизи эле ушул скрипка мага кызык болот, балким көрүүчүлөргө деле кызыктыр. Мында нота деген кандай болот? Кандай кылып үйрөнөсүздөр дегендей да. Мисалы үчүн 4 эле кыл экен буда. Гитарада алто, комузда 3, эмнеге буда 4? Ооба, скрипкада өзү негизи мындай квинтовый настрой дейт да. Буда 5 позиция, даже 5 позициядан дагы ашат. Себеби бул сан жеткиз бир мындай немеде турат да, латтан турат да скрипкачы. Эми бул жакта мисалы ошол эле пианино, ошол эле Yamaha синтезатор же аккордеондордо ноталар көрүнүп турат эмеспи баягындай, ак-кара болуп клавишалар. А скрипкада көрүнбөйт да. Бул немеде өзүңүз көрүп турасыз. Буну өзүң издеп табышың керек. Ошон үчүн айтат, негизи ошол скрипкада ойногон, анан скрипкада окуган балдар ушул негизи туюп ойношого кандай, мисалы үчүн ооба, мындай болуш керек. Көрүнбөйт деп атпайсызбы ноталарчы? Слух, ритм болуш керек да, эң башкысы. Туюу сезими күчтүү болуш керек. Слух, ооба, музыкалык сөзүм айтканда слух болуш керек да. Сөзсүз скрипка өтө мындай бир татаал аспаптардын бирине кирет да, өтө кыйын. Анан башында бардык ойнойм деп аябай кызыгышат, бирок кийин ойноп 1-2 жыл ойношот. Анан барган сайын татаалдашып кетет да, программа өсөт эмеспи? Анан уже мындай эрки жетпей калышат. Ооба, көбү окубай таштап коюшат скрипканы. Негизи ушул скрипканы өз жөнүндө сурасам, муну сатып алгансызбы, анан канчага алгансыз? Канча жыл болду иштеп атканыңызга? Неме, өзү негизи көбү скрипканы ушу кичинекей эле аспап турбайбы? Мынанча эле турат же арзан эле ушул эле бир мындай суммада турат деп ойлошот да, бирок анан сурап калышат, канча турат өзү ушул сенин скрипкаң деп. Анан айтам, сен сурабагыла, бул бир унаанын баасы деп айтамын да. Унаанын баасы болгондо кандай унаанын баасы болушу мүмкүн? Япошкабы же Матиздинби дегендей да?
Эми азыркы эле ушул биз айдап жүргөн эле унаалар фиттен бар эмеспи? Ошонун эле баасына салыштырам да. Орточо эсепте Ошол. канча, бир $3000 тегерегинде Эми окшойт. ошончо болуп калат. Ооба. Ошончо Бул болот. өзү негизи заказ менен алдырып келебиз да, Чет чет өлкөдөн. Ооба, ошол Германиядан өтө жакшы аспаптар чыгат ошол жакта, скрипкалар. Ошол Германиядан заказ кылдырып алдырып келгем. Эгерде мунун кылпылы үзүлүп калса кандай болот же үзүлбөй? Кылпылы үзүлөт, сөзсүз түрдө үзүлөт. Бунун кылын эми биз заказ беребиз, ошондой эле аны дагы бизге ошол чет өлкөлөрдөн алып келип беришет. Кылы үзүлүп кеткен учурда сизде бир маанайда өзгөрүш болобу? Менде башында биринчи мындай болгон, мен эсимде бар да. Негизи кылдардын өзүнүн немеси бар да, аталышы бар да бул жакта. Анан эң биздин мындай капризный кылыбыз бар да, скрипкада биз капризный дейбиз аны. Ми деген. Кайсы бири бул жерде? Мына Эң кичинекей, э? ооба, эң кичине, мына үнү мындай ичке. Эсимде бар, ушул мектепте, музыкалык мектепте кичине жашымда окуп жүргөндө анан аябай машыгып, ушундай сүйүнүп, машыгып атып, ушул ми кылын үзүп алганмын да. Анан аябай ыйлап ошондо ошол менен жашоом бүтүп калчудай сезилген да ошол убакта. Баягы Ошол. комузчулар дагы айтат го, комуздун кылы үзүлүп кетсе, жүрөктөн бир тамыры үзүлгөндөй болуп Ооба, кетет. Демек, ошондой скрипкачтарда болосуң. дагы ушундай бир үзүлүш болот. Ооба. Эми сизге суроодо, негизи сиз скрипкада көбүнчө баягындай улуттук классикаларды көп ойнойсузбу же дүйнөлүк классика, ошол эле Бетховен, Моцарттардын ырларын көбүрөөк? Кайсынысы сизге ыңгайлуу, же болбосо үйрөнгөнгө оңой да? Негизинен мен ошол скрипкада биз окуп жаткан окуу жайларда бизде көбүнчөсү ушундай өзүңүз айткандай эле чет өлкөлөрдүн чыгармаларын, анан биздин ошо орустардын чыгармаларын аябай көп беришет да. Анан биздин эмнегедир улуттук мына өзүбүздүн чыгармаларга көп кайрылышпайт. Анан мага башында ошол эжекем аябай ошол чет өлкөлөрдүн чыгармаларын үйрөтүп неме кылды. Но мен аларды эле үйрөнүп, жакшы, мен эч качан жок, мен неме кылбадым дебеймин, ага деле ыраазымын. Бирок мындай ойлонуп отурсам, ошол убактарда эмне үчүн биз өзүбүздүн чыгармаларыбызды, эмне үчүн биз мына ушул чет өлкөлүк эле аспапта ойной албайбыз? Эмне үчүн ушуга салыштырып биз ойной албайбыз деп эле. Анан кийин ошол эжеке агайларыма кайрылып, ошол кыргыз скрипкага кыргыз чыгармаларын, өзүбүздүн улуттук чыгармаларын үйрөнүп баштадым. ооба, улуттук чыгармаларын, ноталарын мен биринчи эжекем ушу Жаркынай Апышевна деген эжекем нотасын түшүрүп берген да. Анан ошондон кийин мен көбүнчөсү ушул өзүбүздүн эле улуттук чыгармаларга көбүрөөк басым жасанып калдым деп айтсам болот. Мисалы, кайсы өлкөлөрдү көбүрөөк чертесиз улуттук музыкага? Көбүрөөк ушул өзүбүздүн эле илгерки эле чыгармаларыбыз, ушул Токтогул Сатылгановдун, Коргол Досуевдун чыгармаларын аткарып сак болот деп айтсам болот. Аткарып келатам. Эми бизде көрүүчүлөр жанатан бери сюжет башталгандан бери эле ушул кыл сыяктуу карап отурат да, эми муну ойнойт бекен, жата орунда эле турат депчи. Бир күн ойноп элдерге көрсөтүп койбойлу аны көрүүчүлөр үчүн. Макул, анда Мен алысыраак турайын, балким мунун учу тийип кетпейт. ооба. Анда сиздер үчүн ошо жана айтып кеткендей эле өзүбүздүн улуттук музыкаларынан турган Попурин аткарып берсем. Эми негизин айта кетсем, бул скрипканы өзүн ойносоң, кичине үнү мындай жагымсыз чыгат да. Ошон үчүн эми сиздерге аракет кылып берейин, жагымдуу кылып ойноп бергендигин. Баштайбыз анда.
Мындан сонун негизи сиз ушундай кылкыякта ойногондо Скрипкада. Скрипкада. Кандай иш-чараларга чакырышат, анан кийин тойлорго дагы, башка жерлерге дагы барасызбы? Негизи кайсыл жерлерде чечесиз муну? Азыр ушул күндөрдө. Бизде мына биздин негизи скрипканы ушундай эле классикага көбүрөөк биздин элибиз мындай кайрылып уже келе жатышат да. Бирок башында деле мага анча деле билинген жок, что биз ойлодум эле биздин элибиз кандай кабыл алат экен скрипканы. Анан өзүбүздүн чыгармаларды тем более скрипкага салып ойногонум анан десем, бирок башында аябай жакшы кабыл алышты. Той кечелерге, ушундай жакшылыктарга көп чакырышат, көп эле барам чакыруулар боюнча. Ошол. Анда сиздер үчүн Евгений Доганын «Мой ласковый нежный зверь» деген чыгармасын аткарып берейин. Негизи мындай суроо да, кылкыяк скрипка менен сиз ойногондо сопровождение менен ырдаса болобу, болбойбу негизи скрипкада? Болот. Мына өзүбүздүн негизи цыган элдери бар эмеспи? Ошол эле цыгандар скрипка менен ырдашат кадимкидей эле. Өзү чертет, өзү ырдайт. Ооба, өзү чертет, өзү ырдашат. Сиз андай кылбайсызбы? Жок, азырынча планымда жок андай нерсе. Балким. Мен мына скрипканын ноосу турбайбы? Мен муну мындай чыгарып туруп жөлөп коет окшойт деп ойлоптум да. Көрсө бул жаакка тип турат окшойт. Бул ушул мына биздин мынан бул жагында бир немелери бар да, мындай өзүнүн материалдары бар. Ошолор бул жакка өтүп кетпеш үчүн ыңгайлуу кылып мастерлер жасашкан. Экиден таяп турат экен да. Мен кашык окшойт дептим. Албетте тамаша. Да. Негизи скрипка мага дагы жагып калды. Мен да үйрөнгүм келип атат, бирок сиз баягы бармактар катып калат дегенден кийин ойлонуп калдым негизи. Буйруса балаңызды Балким баламы, балким кызымы ушул скрипкага берем деген мен дагы ойнодум. Негизи музыка адамдын жан дүйнөсүн эргитип, чарчаганда чарчоону жазып, кээде кайгыга батканда мына ошол кайгыдан арылууга чоң жардам берет деп ойлойм. Ага, сиз деле кошулат болушуңуз керек. Сөзсүз түрдө кошулам. Анда ушул жалпы Тез кабар каналынын подписчиктерине, көрүүчүлөрүнө баарыңыздарга аманчылык каалайм, тынччылык каалайм. Ушул Кыргызстаныбыз ар дайым өнүгүп өссүн. Ушундай жаман апаттардан Кудайым өзү сактасын. Буйруса биздин Кыргызстаныбыздын келечеги алдыда. Ошол баарыңыздарга ийгилик. Сиздерге да ийгилик, ишиңиздерге. Чоң рахмат. Сиздин дагы талантыңызга таазим. Эч качан талантыңыз өчпөсүн. Бир күндө өсө бериңиз, скрипкаңыздын кылы үзүлбөсүн. Эмесе ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы аягына келип чыкты. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Эгерде сиз биздин каналдан дагы кандай кызыктуу видеолорду көргүңүз келсе, аларды дал ушул видеонун комментарийине сунуштарды калтырсаңыздар болот. Görüşkönçe amан туруңуздар.